быйылкы Рамазан айы Алла субханала таала бир өзгөчө айлардан кылды десем жаңылышпаймын. Ушул убакыт учкан куш дейт, мына кече эле Рамазан айы кирип аткан болсо, мына бүгүн эртең Рамазан айы бүтүп аяктоонун алдында турат. Кудай буюрса, бүгүн таравих намазы аякталса, эртең акыркы күн Рамазан айынын акыркы күнү орозобуз аяктайт. Бирсиген ошол 24 май орозо айт майрамы деп белгиленди. Бул Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Казирети Максатбек Ажы Токомушев жана уламалар кеңешини толук Кыргызстан боюнча ушундай бир фатва чыгарып беришти. Толук Кыргызстан боюнча баш ийүү, фатвага, буйрукка баш ийүү важип болгондуктан, муфтияттан кандай буйрук келе турган болсо, ошону аткаруу ар бирибиздин мойнубузда милдет болуп эсептелет. Буйрукта ушундай деп келди: 24 май орозо айт майрамы деп белгиленсин. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө коронавирус, болбосо тажылуу вирус дейбизби, ошол акыбалга байланыштуу буга чейин айт намазына чейин жума намазы, ошондой эле 5 убакыт намаздар мечитте окулбасын деп тыюу салынган болсо, мына бүгүнкү күндө тең бүрсүгүн окула турган орозо айт майрамы дагы мечиттерде окулбасын жана аянттарда чогулуп окулбасын, ошондой эле үйлөрдө биргелешип жамаат болуп окулбасын деп ошо муфтият токтом буйругун чыгарып берди. Ошонун негизинде ушул 24 май эч бир жерде, Кыргызстан боюнча эч бир жерде мечитте жамаат болуп, аянттарда жана үйлөрдө жамаат болуп окулбасын деп толук Кыргызстан боюнча кечирилди. Бул жерде Рамазан айында да бериле турган фитр садака тууралуу дагы бир аз айта кетели. Фитр садака негизинен Рамазан айында гана бериле турган, милдеттүү түрдө ар бир жанга бериле турган фитр болуп эсептелет, садака болуп эсептелет. Бул фитр садака 5 жылдан өзүндүктөрүндө бериле турган нерсе бар. Ошонун биринчи буудай, арпа, ошондой эле ун, курма, мейз. Ушул бешөөнүн жемисинен, бешөөнүн кайсынысынан берсе, өз каалоосу болуп эсептелет. Ошо бешөөнү ар бир жанга берилиши керек деп бекитилип келет. Негизи азыр бизде көбүнчө басым ушул буудайдын басымында берилет, буудайдын наркында берилет. Ошо буудайдын наркы 1 кил 600 грамм буудай бүгүнкү күндө базар баасы боюнча 35 сом өлчөмүндө болот экен дагы. Ошол 35 сомду бекитип беришкен муфтият дагы. Ошонун негизинде төлөнүп келишет. Негизи фитр садака жетим жесирлердин колунда жок муктаж адамдарга берилүүчү садака болуп эсептелет. Эми негизи жерде эч кандай деле мечитке келип, мечитке төгүлсүн, мечитке берилиш керек деген деле эч кандай шариятында бекитилген жери жок. Бул мечитке берилгендегинин бир гана максаты ушул экен: чогулган акчаны ошол айылдабы, шаардабы, ошол кайсы регион болсо ошол региондо канча адам кандай акыбалда жашайт, ошол билинет экен, ошол такталат экен. Жана ошолорго бөлүштүрүлүп берилишине туура болсун үчүн мечитке бир жерге топтолсун деген гана негизде топтолот. Бирок шарт эмес, эми мечитке бериш өзүнүн шарты. Ким кааласа, кимдин каалоосу өз эрки болуп эсептелет. Колунда жок мискин адамдарга берилиши керек негизи. Чогулган акчанын 50% ошол казиятка, анан муфтиятка кете турган акчалар болуп эсептелет дагы. 50% жергиликтүү мечитте өзүбүздө калат дагы. Ошол 50%-ты анан канча акча боло турган болсо, ошону ушул мечитте ичинде жамаатыбыз менен комиссия кылып, 1-2 адам тизип алып, ошолорго таракатылып берилет да негизи. Жерде дагы жанагыдай маселелер болот экен. Мал союш керекпи, Курман айтта союлат, Орозо айтта союлат деген, ошондой эле тирүүлөрдүн айты, анан өлүктөрдүн айты деп бөлүп алышкан экен да. Негизи айт антип бөлүнбөйт. Негизи айт бөлүнбөйт. Курман айт дагы, Орозо айт дагы тирүүлөрдүн айты болуп эсептелет. Тирүү кезибизде муну майрамдайбыз. Ошондой эле ошо майрамдап жүргөндө өзүбүз майрамдабыздан албетте өтүп кеткен ата бабаларыбызды, бир туугандарыбызды эскерип, Куран дуа кылып, ентип чогуу эскерип коебуз. Бул негизи тирүүлөрдүн айты болуп эсептелет, 2 айт тең эле. Анан Орозо айтта мал союштун шарт эмес. Мал союш шарт эмес. Ким баягы соёбуз, оозу ачырат элек, же болбосо айттаганда майрамга карата соет элек дегендер болсо, ага тыюу жок, өз эркилери кандай сойсо. Анан негизи атайын бекитилип, милдеттүү түрдө Орозо айтта союш керек деген милдет жок. Курман айтта милдеттүү болуп эсептелет. Курман айтта курмандык жалоо ар бир колунда жетиштүү адамдарга союлууга милдеттүү болуп эсептелет. Курман айтта курмандык чалыш милдеттүү болот. Айттаганга тыюу салындыбы? Ооба, мына ошо кечээ эле телефон аркылуу
муфтият менен Хазиретти муфти менен казыкелер бар, уламалар кеңеши чогулушуп мында ошол айт тууралуу, айттын элдин көбүнчө талабы ушул айт намазы болуп атат да. Айт намазы окулабы, айт намазы окубай калабызбы, эмне болобузбу деп жана негизи айттан өтө жума намаз өтөрөөк турат да. Жума намаз бул фарз болуп эсептелет, окулушу керек болчу. Анан ошол фарз жума намаздары окулбай аткандан кийин анан айт намаз дагы окулбаганга туура келип калып атат. Ошо жанагы бүгүнкү кырдаалга байланыштуу. Бул дагы токтомдун деген да бар, айт табагыла деп. Баягы эл чогулуп басымдуу кылып айт табагыла деп атат. Көчө кылып алып айт табагыла деп атат. Айт майрамды өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр менен өзүңүздөр майрамдаганыңыздар болот деп атат. Анан толук мындай көчөгө чыгып, көчө кылып, үй кыдырып айт табагыла деп ага да тыюу салды. Бул өзүбүздүн баягы элдин коопсуздугун туура түшүнүш керек экен. Биринчиден жайылып кетпеш. Мына буга чейин даватчылардан чыкты, же болбосо умрага барып келген кишилерден чыкты деп көбүнчөсү ушул ислам динибизге басымдуу кылып, ислам динибизге эме кылып коюшту. Эми дагы ошол ислам динибизге сөз тийбесин деп ушул айт намаздарын дагы, 5 убакыт намаздарды дагы жана айтта майрамдай турган айтты дагы ошол токтото туруңуздар деп чечим чыгарып беришти. Хазирети муфтий тарабынан келди. Анан муну эми толук эл туура кабыл алат деген үмүттөбүз. Кудай буюрса, иншалла сабыр кыла турган болсок, бул балайдан дагы, кырсыктан дагы чыгып кетебиз деген тилегибиз бар иншалла. Чоң рахмат. Маеңизге анан элге кайрылууңуз жана каалоо тилектериңиз болсо. Эми эмне дейбиз, айылыбызга биринчиден ушул айылыбыз толук түшүнүп, ушу бүгүнкү күндө карантинди толук мындай түшүнүү менен кабыл алганына Аллага шүгүр, элибизге Алла ыраазы болсун. Баягы айткан нерседен чектен чыгып кетпестен толук ошого баш ийип берип атышты. Алла ыраазы болсун. Дүйнөлүк бул өтө жугуштуу, өтө коркунучтуу оору болгондуктан коронавирусда ошол бардык жерде болуп атат. Анын ичинде мына Кыргызстан мамлекетибизде болуп атат. Мамлекетибиздин ичинде ушул нарында басымдуулук кылып атат деп атышат. Эми Кудай Таала ар бир нерсени жибере турган нерсе бул Кудай Тааладан келе турган нерсе да. Мына бул ооруну дагы Алла субханала таала айтат, ооруну дагы жиберем, оорунун артына шифасын кошо жиберем дейт да. Эми бул дагы Алла Тааладан келген нерсе. Эми Алла Тааладан сөз үмүт кылып дуа кылалы иншалла. Сөз Алла субханала таала артынан жакшылыгын бере турган нерсе да. Мунун артында дагы бир жакшы чоң бир сыр бар, жакшылык бар. Кудай буюрса иншалла үмүт үзбөйлү. Мамлекетибизге тынччылык болсун, мамлекетибизге сабырдуулук берсин, ислам динибизге күч кубат берсин. Ошондой эле айылыбызга дагы ушул нерселерди каалайм. Ислам динибизге күч кубат бергендей, айылыбызга дагы иншалла берекесин берсин. Алла субханала таала тынччылыгын берсин, биримдикти берсин, сабырдуулукту берсин. Ар бир үйдө иншалла сабырдуулук болсун, ынтымак болсун. Ошондой эле бүгүнкү күндө Рамазан айындагы кылган, туткан орозоңуздарды Алла субханала таала кабыл кылсын. Ошондой эле Рамазан айы жакшы сооптуу амалдарыңыздарды кабыл кылсын. Ушул Рамазан айынын урматына бүткүл ааламга тынччылык, береке берсин, сабырдуулук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.